Салам экендештер, арбаңыздар. Россия Федерациясына келіп атқан ар бир мигрантты телефон алдуға мажбур кылып, ар бир мигрантты көзөмөлгө алабыз деп демилге көтөрүп жатат Россия Федерациясынын ички иштер министрлиги. Ошу боюнча кыскача сөз баштайбыз. Сөз баштарыбызда кичинекей жарнама. Кыргызстанга барыбыз эле жүк жөнөтөбүз, дары-дармек, документ жөнөтөбүз, аэропортко барабыз, бирөөнө жалдырайбыз. Осман экспресс деген уюм бар. Бир күндө Кыргызстандын булуң бурчуна 500 рубльдан баштап жүктөрдү жөнөтөт. Волгоградский проспектте телефон менен астына жазып коем. Кайрылуу бериңиздер, колдоно бериңиздер. Урматтуу мекендештер, негизи Россия Федерациясында акыркы жылдары баш аягы 50ге жакын миграция жаатында толуктоолор, өзгөртүүлөр мигранттарга тиешелүү мыйзамдар күчүнө кирип атат. Анан дагы бир демилге айтып кетчү нерсе, бул азырынча демилге, бирок Ички иштер министригинин биринчи орун басары Игорь Зубов мамлекеттик думада сүйлөп жатып, ошол ар бир мигрантка телефон сатып алууну мажбурлайбыз. Ал телефондо болсо, ошол мигрантка тиешелүү приложениялар болот. Ошо менен колдонуш керек. Геолокациясын биз билип турушубуз керек. Андан тышкары кандай мамлекеттик кызмат менен колдонуп атат, ошо телефон аркылуу көрүп турушубуз керек деп сунуш берип атат. Бул азыр сунуш катары, демилге катары мамлекеттик думага айтып атат. Азыр мыйзам ченемин дагы карап көрөлү деп мамлекеттик думанын депутаттары кайра бул демилгени артка чегиндирди. Азыр адам укугу, адам бузуу укугу болобу, болбойбу деп айтып атат. Эми Россияда ар кандай нерсе боло берет, ар кандай мыйзамдарга өзгөртүү, толуктоо келе берет. Ошол себептен дагы муну да көрө жатабыз. Чын эле ишке ашабы же ишке ашпайбы? Андан тышкары жана эки мобилдик приложение бар. Бул Амина жана Ру ID деген. Ошолорду балким ошолордун негизинде иштетеби? Аны дагы көрө жатабыз. Жакындаганда дагы айтабыз. Эми дагы бир айта кетчү нерсе, Кыргызстанга ошо мамлекет тарабынан мигранттарды келгиле жумуш орундары менен камсыздап беребиз деп атат. Мурда биз президентке да кайрылганбыз, министрлерге да кайрылганбыз. Силер бизге мигранттарга бир колл-центр, кыскача номерлер түзүп берип койгула. Кайсыл жерде жумуш бар экен, ошо колл-центрге чалып туруп билип алалы деп. Ошол дагы Кудай буйруса бышканы калды окшойт. Кыргызстанга кайтам деген мекендештерге ошондой кыскача номер азыр жакын арада Кудай буйруса пайда болот. Ошонун негизинде чалып, кайсыл жерде жумуш бар экенин билип, ошол мигранттарды кайра мекендештерди мекенге кайтуу долбоору жакшы болот. Андан тышкары ошол үй алуу системасы боюнча мамлекеттик ипотекалык компаниянын мурда биз айтканбыз, мигранттарга 50% бул өтө чоң акча. 50% акчаны төлөй албайт. Ошону 20%га чейин жок дегенде 20%-ын негизинде төлөгөндөй кылып бериңиз деп бул жаатынан дагы жумуш жүрүп атат. Жакын арада силерге сүйүнүчтүү кабарларды бул жаатынан дагы айтабыз. Сак саламат болуңуздар. Көрүшкөнчө. Мекендештер, биз диаспоранын атынан эки чоң долбоорду ишке ашырып жатабыз. Биринчиси болсо атайын мекендештер үчүн безлимиттик тариф 300 рубльдан турган мобилдик оператор менен сүйлөштүк. Ошонун 20%-ы муктаж болгон мекендештердин муктаждыгына кетет. Телефон номерлери +7 900 144 14 14. Кайрыла бериңиздер. Кайрымдуу мекендеш долбоорун колдоп коюңуздар. Экинчи долбоорубуз болсо Бишкек шаарынан үйлөрдү биринчи төлөмү жок дагы биринчи төлөмү 15%, 30% менен Москва жергесинен сатып мекендештерге сунуштап жатабыз. 27-жылы, 28-жылы үйлөр бүтөт. Жашайсыңар, андан ары төлөй бересиңер. Ушундай долбоорлорду алып келдик. Мындан ары дагы жашынакай долбоорду алып келебиз. Үйлүү болом десеңиздер, төмөнкү номерлерге чалып, марксистская метродан барып катталып кетсеңиздер болот.